Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. География предметинде жер шарындагы жана дүйнө мамлекеттериндеги калктын санын так билүү бизге өтө маанилүү. Анткени калктын саны өтө тез өсүп турат. Окуу китептериндеги маалымат эски. Бул үчүн эмне кылуу керек? Албетте, калктын санын так учурдагы прогнозду бере турган сайт бар. Аны мен сиздерге азыр үйрөтөм. Ал үчүн биз телефонубуздан браузерге киребиз. Мен көбүнчө Opera браузерин колдоном. Браузерге кирип, издөөчү жолчого ушул сайттын атын жазам. Бул Country Meter. Ушул Country Meter деген сайт. Жана издөө баскычын басам. Ушундай бет ачылат. Эми ушунда биз мына биринчи Country Meters деген биринчи эле теманы басабыз. Мына сайт иштей баштады. Биринчи эң негизги бетинде население Земли деп жердин калкы азыркы учурдагы саны көрсөтүлүп турат. Бул жерде азыр тынымсыз кошулуп турат. 7 миллиард 879 миллион 391 миң 871-72 болуп көбөйүп атат. Астындагы экинчи катарында численность мужского населения дейт. Дүйнөдөгү калктын ичинен эркектер ушунча 3 миллиард 975 миллиондон ашуун экен. Же болбосо дүйнөдөгү жалпы калктын 50,5%-ын эркектер, ал эми 49,5%-ын аялдар түзөт экен. Эми ар бир мамлекеттикини билиш үчүн ошонун астында көк жазып турат. Счетчик населения Земли деген. Ошону басабыз. Бул ошол азыркы учурдагы жердин калкынын саны. Бул жерде мына эң биринчиде жалпы саны тынбай кошулуп атат. Ушул 2021 жылда азыркы ушул айга чейин рождено в этом году деген азыркыга чейин ушунча адам төрөлгөн. Бүгүн төрөлгөн 277.500дөн ашыптыр. Мына азыр тынымсыз кошулуп атат. Жана бул жерде өлгөндөрдүн саны умерло сегодня деген бул бүгүн өлгөнү 108 миңден ашып да кошулуп атат. Бизге эми мамлекеттердик керек. Астында выберите страну деген жазуу турат. Ошону бассак, бизге мына мамлекеттердин саны чыгат. Биринчи эле биз Кыргызстандыкын көрөлү. Кыргызстандын астына жылдырып, азыр Кувейт басылып калды. Биз кайрадан киребиз. Кыргызстанды издеп табабыз. Мына Кыргызстан бастык. Мына население Кыргызстана. Бүгүнкү убакка чейин Кыргызстандын саны азыр 6.610.216 адам түзүп атат. Эркектердин саны 3.260.506, аялдардыкы 3.349.709 киши. Ошондо аялдардын саны 50,7%, эркектердин саны 49,3% болуп атат. Быйылкы жылда 52.084 адам төрөлгөн. Рождено сегодня бүгүн 313 бала төрөлгөн. Жана бүгүн 74 адам өлгөн деген прогнозду бизге бул сайт берип атат. Азыр кичине күтүп турсак, ушул көрсөткүч өзгөрүшү мүмкүн. Бүгүнкү төрөлгөн жана өлгөндөрдүн саны. Эмне үчүн дүйнөнүн калкындагыдай тез өзгөрүлбөйт? Анткени биздин мамлекет кичинекей мамлекет болгондугу үчүн акырын эле өзгөрөт. Астындагы статистикаларга түшүп окуп турайлы. Мисалы, население на сегодняшний день дейт. Рейтинг страны по населению калкы боюнча 111 орунда турат экен. Аянтын жазган. Плотность населения жыштыгы 1 чарчы километрге 33,1 киши тура келет экен. Мына азыр байкасаңыздар төрөлгөндүн саны бирөөгө кошулуп калыптыр. Жана 313 болчу, азыр 314 болуп калды. Ошентип биз калктын саны боюнча каалаган мамлекет боюнча прогноз алсак болот. Ушул астына түшүрүлүп выберите страну деп туруп, мамлекетти тандап биз каалаган эле, мисалы, Беларусь дейбизби, Болгария дейбизби, каалаган эле мамлекетти, мисалы калкы көбүрөөк мамлекеттерди көрө турган болсок,
анда өзгөрүү тез болот. Мисалы халкы көбүрөөк мамлекеттерден азыр Кытайды көрөбүз. Мына Кытай. Кытай мына ачылды, мына флаг желеги чыкты. Эми карасак, мына мында статистика бат өзгөрөт. Бүгүн төрөлгөн мына 33569, 570, 571. Ар бир секундада бирден кошулуп атат. Астындагы сегодня умерло, сегодня деген өлгөндөр дагы тынымсыз кошулуп атат. Ушундай жол менен биз дүйнөнүн каалаган мамлекеттин, эми жалпы жер жүзүн кайра көрө турган болсок, эң астында земля деген бар, ошону басып коебуз. Жер жүзүнүн калкынын статистикасы жөнүндө прогноз. Ушинтип биз өзүбүздүн сабактарыбызда колдонсок болот. Бул эми бир гана география мугалимдери үчүн эмес, кызыккан, ушул багытта кызыккан ар бир адам үчүн, студенттер үчүн, окуучулар үчүн керектүү сайт деп мен ойлойм. Пайдаланыңыздар. Эгерде жаккан болсо, дагы ушундай видеолорду мен даярдап чыгарам. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.